Биринчи сабагыбыз башталды. Кантип канал ачабыз? Биринчи YouTube'га киребиз. Кирип тур. Андан кийин 3 точканы бассак, мындай настройка чыгат. Настройкада аккаунт деген. Аккаунтту басабыз, мына плюсик турат, ошол жерде басабыз. Басканда эле уже иштеп баштайт. Ал жерге сиз номериңизди тересиз, астына создать аккаунт дегенди басасыз. Бул жерге имя, фамилияңызды жазасыз. Андан кийин дата рожденияны толтурасыз. Сизге автоматтык түрдө Gmail ачып берет, ошонун бирин тандайсыз, дагы пароль тересиз. Пароль терип бүткөнүңүздөн кийин сразу сизге ачып берет. Ачып бергенден кийин сизге как бы договор десе болот. Договорга кирип туруп, эң астына түшүп туруп принимаю дегенди басасыз. Ошону менен сиздин каналыңыз ачылды. Биринчи сабагыбыз ушуну менен аяктады. Эгерде кийинки сабакты дагы чыгарышым каалаган болсоңуз, плюсту баса кетиңиз комментарийге. YouTube каналдарды ачуу боюнча сиздер деле сабактарды көрүп жүрсөңүздөр керек. Ютуберлер аябай эле видеолорду көп минутада сүйлөп, башка эле нерселерди, маалыматтарды айтышып, сүйлөп эле убакытты коротушат дагы. Өзү негизи бул 1 минуттан ичинде эле кыла турган, как бы 1 минутта эле жетет да бул эмегечи, канал ачканычы. Ошон үчүн мен сиздерге 1 минуттан ичинде түшүндүрүп беришке аракет кылдым.